Арваңыздар Ошбирим телеканалының эфиринде жаңылыктар кызматы, студиядан Нияз Ашматов. Дегенде бүгүнкү күнгө алынган кабарлар менен силерди кыскача тааныштырып баштасак. 26 январда абанын температурасы кескин төмөндөп, айрым аймактарда 30 градуска чейин суук болот. Аймактарды өнүктүрүү маселеси президент Сооронбай Жээнбековдун төрагалыгы алдында талкууланды. Парламентти таркатууга негиз жок, мындай пикирди жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков билдирди. Ош шаарында үй бүлөнүн 222 000 долларын карактап кетүүгө шектелип, дагы 2 жаран колго түшүрүлдү. 26 январда абанын температурасы кескин төмөндөп, айрым аймактарда 30 градуска чейин суук болорун Кыргыз гидрометтин маалымат кызматынан билдиришти. Агалай абанын температурасы Чүй Талас өрөөндөрүндө, Ысык көл ойдоңунда -20 градус, Чүй облусунун түндүгүндө -25 градуска чейин төмөндөйт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында -14 градус суук болот. Нарын облусунун дыйканчылык аймактарында жана тоолуу райондордо түнкүсүн 30 градуска чейин төмөндөйт. Бийик тоолуу райондордо сууктун күчү түнкүсүн -35 градус, Суу Самыр өрөөнүндө -40 градуска чейин жетет. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир райондордо секундасында 17-22 метрге чейин жетиши ыктымал. 27-29 январда абанын температурасы мындан да төмөндөйт. Мындай суук аба ырайы жайыттарда малды кармоону, автоунаа, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин кыйындатат. Аныктар адисте жарандарды өзүнө сак болууга чакырат. Ысык көлдө көчкү алдында калган адам изделүүдө. Жетөгүз районунун тургуну 21 январ күнү саат 17:00 чамасында Көк Жайык жайлоосунда отун терип жүргөн кезде кар көчкү жүргөн. Натыйжада 38 жаштагы жаран көчкү алдында калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышарип Бекиловдун билдиргени боюнча, кырсык тууралуу маалымат министрликтин аймактык башкармалыгына кеш жеткен. Издөө иштерин жүргүзүш үчүн куткаруучу топ 22 январ күнү саат 23:30 чамасында Жетөгүз курорттуу айылдын 30дай тургуну менен кошо Көк Жайык жайлоосуна жөнөп кетишкен, деди Бекилов. Издөө иштерине жергиликтүү тургундар да тартылды. 2018 жылдын 1 майынан кечиктирбестен өлкөдөгү тиешелүү кызматтар аймактарды өнүктүрүү боюнча сунуштарын, жергиликтүү бийлик органдарынын ролун, ыйгарым укуктарын жана жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган ченемдик укуктук актыларын иштеп чыгуусу керек. Ындай тапшырманы президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 23 январда аймактарды өнүктүрүү жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу үчүн түзүлгөн жумуш тобунун алгачкы отурумунда берди. Мамлекет башчысы региондорду өнүктүрүү анын президенттик мөөнөтүндөгү артыкчылыктуу маселе экенин белгиледи. Кеңеш менен алкагында бир катар мамлекеттик жооптуу кызматкерлер сунуш пикирлерин айтышып, талкууга коюшту. Президент өлкөнүн өнүгүүсү 1-2 гана аймактан көз каранды болуп калды деген оюн билдирди. Жашырганда эмне, кайсы аймактан чиновниктер менен депутаттар көп болсо, капитал ошол жакты карай агып жатат. Аймактык лобби күчөдү. Ал эми калган аймактардын өнүгүүсү артта калды. Өнүгүүнүн балансы бузулду, деди ал. 2018 жыл Кыргызстанда аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыялангандан кийин аны ишке ашыруу үчүн атайын жумушчу тобунун курамына министр, облус башчы жана башка бийлик өкүлдөрүнөн 39 адам кирген. Парламентти таркатууга негиз жок, мындай пикирди жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков билдирди. Ал парламент таркайт деп айтылган сөздөрдүн артында азыркы депутаттарда атайын жаман көрсөтүү кызыкчылыгын көздөгөн саясатчылар турушу мүмкүн деп эсептейт. Бүгүн журналисттер менен жолугушууда Жумабеков азыркы парламентти таркатууга себеп жоктугун, эгер кайра шайлоо болсо, курулай гана чыгымга алып келерин, парламентти таратуу керекпи же жокпу, мыйзам боюнча депутаттар өздөрү гана чече аларын белгиледи. Ошол эле учурда спикер жаңы парламентке азыркыдан да мыкты иштермандар келет деп эч ким кепилдик бере албастыгын кошумчалады. Буга чейин айрым маалымат каражаттары учурдагы парламент мөөнөтүнөн мурун тарашы мүмкүн деп жазып чыгышкан. Депутаттар бул тууралуу расмий деңгээлде сүйлөшүүлөр жүрбөгөнүн айтып келе жатышат. Санкт-Петербург шаарында кыргызстандык жаран кокустуктан улам каза болду. Маалыматты Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тастыктады.
Ага ылайык Орусиянын ички иштер министрлигинин Санкт-Петербургдагы Фрунзе району боюнча башкармалыгы 1980-жылы туулган Кыргызстандын жараны каза болгонун ырастаган. Каргаша 19 январда киши автобусту оңдоп жатканда болгон. Элчилик маркумдун жакындарына зары болсо сүйүктүү Кыргызстанга жөнөтүү үчүн жардам берүүгө даяр. Ош шаарында үй бүлөнүн 222 000 долларын карактап кетүүгө шектелип, дагы 2 жаран колго түшүрүлдү. Бул тууралуу шаардык милицияда маалымдашты. Ага ылайык Бишкектен кармалган 2 шектүү Ош шаардык ички иштер башкармалыгына алынып келинди. Шектүүлөр Аксы районунда туулган 25 жаштагы жана Кара Суу районунда туулган 30 жаштагы кишилер экени аныкталды. Алар жашап жаткан батир тинтүүгө алынып, чоң суммадагы акча каражаты табылды деп айтылат маалыматта. Эске салсак, 2017 жылы 29 декабрда саат 22:30 чамасында Азият улутундагы беткап кийген белгисиз кишилер Ак Тилек кичи районундагы үйлөрдүн бирине кол салган. Алар ичинде 10 000 доллар, 560 000 рубль, 14 миллион сом жана документтери бар сейфти көтөрүп кетишкен. Ошол эле күнү кылмышка шектелип 3 адам кармалган. Орто мектептерде чет тилин окутуу 2-класстан баштап киргизилип 10 жыл окутулат. Жумасына 2 сааттан өтүлсө да, мектепти аяктаган окуучулар англис тилинде өзү тууралуу айта алышпайт. Арасында бир аз идиректүү окуучулар гана окуганды, бир топ сөздөрдү үйрөнгөнү менен суудай сүйлөп чыга келишпейт. Бейөкмөт уюмдардын жардамы менен кээ бир мектептердин окуучулары чет тилин мыкты деңгээлде үйрөнүүгө шарттар түзүлүп жатат. Кененирээк кесиптешим Чынарбек Алипбековдун материалында. Акылбек Оштогу номер 52 Кыргыз-Түрк достугу мектеп лицейинде 10-класста окуйт. 2-класстан баштап мектеп программасы боюнча чет тилин окуп келет. Бирок андан көп өзгөрүү болгон эмес. 6 ай мурда аталган мектепке Америкадан келген ыктыярчынын өткөн сабактарынан улам мурдага салыштырмалуу бир кыйла сүйлөп калган. Америкадан келген волонтерлор сабак өткөндө, анан кийин биздин Кыргызстандын мугалимдери өткөндө айырмачылыгы өтө чоң экен. Себеби кыргыз мугалимдери өткөндө англис тилинде азыраак сүйлөп калабыз, а бирок Американ волонтерлор келип сабак өткөндө биз англис тилин көбүрөөк сүйлөп, көбүрөөк сөздөр жаттап, бирок кызык өтөт сабактар. Ошондон нары англис тил сабагында, то есть англис тилине кызыгуу көбөйөт. Учурда Оштогу жеке мектептерде окуу процесси жакшы каралганы менен мамлекеттик окуу жайларда чет тилдерин үйрөтүү деңгээли начар экендигин айрым серепчилер айтып келишет. Ыктыярчылардын келиши окуучуларга гана эмес, мугалимдерге да жакшы мүмкүнчүлүк жаратты. Алар ыктыярчылар менен биргеликте комплекстүү сабак өтүү менен өз билимин, методикасын, деңгээлин да өстүрүп жатышат дейт мектеп жетекчилиги. Өзүнүн келип ушул жерде жүргөнүн дагы окуучулар үчүн окууга болгон кызыгуусун, англис тилге болгон кызыгуусун арттырат. Ал эми ал менен сүйлөшүү алардагы ишенимди, тил үйрөнүүдөгү кызыктыруучулукту дагы да арттырат да. Бул өтө сонун. Анан жамаатта дагы мындай бир жакшы бир маанай жаратылат экен да. Булардын келгеничи англис тилге болгон кызыгуу. Жеке мен өзүм дагы эми мектепте окуганбыз, кичине анча-мынча сөздөрдү билет элек, бирок күндөлүк турмушта бул менен мисалы кандай келдиңби, жакшысыңбы деген сөздөрдү күндөлүк турмушта кайталап отуруп, англис тилге болгон кызыгуусу өздүкө артат да. Окуу жылынын башында Американын Кыргызстандагы элчилигинин алдындагы Тынчтык корпусу деп аталган уюмдун жардамы менен Америкадан 45 ыктыярчы келген. Алар өлкөнүн ар тарабындагы окуу жайларга бөлүнүп, билим берүүгө көмөк көрсөтүшүүдө. Биздин биринчи максатыбыз англис тили мугалимдеринин методикасын, билимин көтөрүү болуп саналат. Ошону менен бирге эле окуучулардын сүйлөө жөндөмүн жакшыртуу. Бул окуучулар тилди үйрөнүп, Flex программасы менен англис тили жүргүзүлгөн өлкөлөрдө каалган кесиби боюнча 1 жыл акысыз окуп келүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Ал үчүн жыл аягында тест тапшырып, тандалышат. Окуучулар менин купулума толду. Аябай аракеттенип, үйрөнүп жатышат. Азыр бир нечеси мени менен сүйлөшө алат. Азыр мектеп убагында 10 жыл чет тилин окуп, натыйжада бир да англис тилин которо албаган студенттер четтен табылат. Качан гана талап күчөгөндө жарандар акы төлөп, тил үйрөнө башташат. Айдана 3 жылдан бери тил курстарына барып, мектеп программасындагы эле темаларды кайрадан окуп жаткандыгын айтат. Жалал Абадта окуганмын. 9-мектепте Аратбек Санатбаев атындагы. Ал жакта биз англиски берет болчу, англиски жакшы эле болчу, бирок негедир кандайдыр бир себептерден биз үйрөнө албайт элек, потому что бизге жакшы түшүндүрбөйт болчу, же болбосо бир күн сабак болбой калат болчу. Андан кийин мен окууну бүтүп, мен дагы башка платный курстарга, биринчи бесплатный курстарга барып көрдүм. Бесплатный курстардан дагы какое-то требование күчтүү болбоду.
Адан кийин мен платный курстарга бара баштадым. Платный курстардан мен английскийди жакшы деңгээлде үйрөнүп чыктым деп айта алам. Азыр англис тилинен башка да түрк тили, корей тили курстары айрым мектептерде окутулуп жатат. Атайын ыктыярчылар кайсы тил боюнча келсе, аларды Кыргызстандагы ошол мамлекеттердин элчиликтери колдоого алышууда. Эскерте кетсек, чет тилдерди окуткан уюмдар окуу аягында сертификаттарды беришет. Чынарбек Алипбеков, Самат Сайдамат уулу, Ош Бирим жаңылыктары. Ош шаарындагы номер 14 Крупский атындагы жатак мектеп интернатынын окуучулары үчүн бүгүнкү күн кубанычтуу өттү. Анткени Элим Барсынбай коомдук кайрымдуулук фондунун уюштуруусу жана Семетей кинотеатрынын колдоосу менен аталган мекеменин окуучуларына тарбиялык маанидеги жеткинчектерди боорукерликке, адамгерчиликке үндөгөн мультфильмдер көрсөтүлүп, атайын түшкү жеңил тамак уюштурулган. Демилгечилердин айтымында мындай саамалыктарды ар дайым уюштурууну колго алып, социалдык жактан колдоого муктаж коомдун катмарына көңүл буруп туруу пландалган. Белгилей кетсек, аталган мектеп-интернатында ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген ДЦП, эпилепсия оорусу менен жабыркаган балдар билим алышат. Бул иш-чараны өткөрүп жаткан негизги максатыбыз балдарга толук кандуу көңүл буруу болуп эсептелет. Негизи бул тарап окуучулар өзгөчө балдар десек болот да, аутизм менен ооруган балдар. Негизги демөөрчүлөргө терең ыраазычылык билдиребиз Элим Барсынбай коомдук кайрымдуулук фондунун атынан. Мындан аркы дагы иш-чаралар болот, Кудай кааласа. Айына бир жолу өткөрөбүз деген пландар бар. Былтыр Бишкек шаарында 3000ге жакын түп бак кыйылды. Бул тууралуу Жашылдандыруу ишканасынын башкы агрономи Элнура Жолдошева билдирди. Анын айтымында азыр Бишкекте 23 000 түп бактар бар. Буга чейин жылына 1000ге жетпеген бак кыйылып, ордуна жаңылары отургузулчу. Былтыр 2900 бак кыйылды. Мэрия берген план боюнча былтыр 10 000 көчөт отургузулду. Адистердин айтымында отургузулган көчөттүн баары эле тамыр жайып кетпейт. Жолдошева белгилегендей, Дүйнөлүк саламаттык уюмунун талабы боюнча бир адамга 30 чарчы метр жашыл аян туура келиши керек болсо, Бишкекте бул көрсөткүч болгону 11 чарчы метрди түзүүдө. Эколог адистер белгилегендей, Бишкекте абанын булганышы нормадан 2-3 эсе жогору. Чылым чеккен бишкектер өпкөсүн акысыз текшерте алышат. Акция башталганын Саламаттыкты сактоо министрлиги жарыялады. Ага караганда 4 апрелге чейин бардык калуучулар шаардын үй-бүлөлүк медицина борборлорунда жекшембиден тышкары күндөрү өпкөсүн бекер текшерсе болот. Медиктер эскертет, дартты алдын алуу жана эртелеп аныктоо анын өрчүшүнө жол бербейт. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун божомолунда өпкөнүн өнөкөт оорулары 2020-жылга карата адам өлүмү боюнча 3-орунга чыгышы мүмкүн. Сиздерге окуп жеткирмекчи болгон кабарлар топтон мына ушулар болду. Алдыда болсо эртеңки күндүн аба ырайы тууралуу маалымат, ушул жана башка кабарларды сиздер Ош Бирим Чекит КЖ сайтынан кеңири тааныша алсаңыздар болот. Кайрадан эфир аркылуу амандыкта жолугушканча.